Аллаху Аллах, ömürüm sende. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Акниет Нуру окутуу борборунун жетекчиси Тилек Сарылбеков менен дуалар жана алардын кабыл болушу деген темада сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Тилек? Негизинен мындай айтылат го, бизде сөз бар. Мусулмандын куралы бул дуа деп, эмне үчүн ошентип айтылып калган, ушуга алгач түшүндүрмө берип өтсөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач алкыш жана макталуу жараткан Кудай Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Эң негизгиси ошо биздин эл оозунда же болбосо динибизде айтылып жүргөн мусулмандын куралы бул дуа дегендин түшүнүгүн айта турган болсок, биринчи дуа деген эмне? Ошого келиш керек болот. Дуа деген бул араб тилинен которгондо ушундай бир маани чыгат: суроо, кайрылуу деген мааниде. Кыргыз элибизде муну болсо бата деп коет. Бата менен ушу элгө көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деп. Демек бата, дуа экөөнүн мааниси бир эле болуп калат дагы. Демек Кудайдан сурануу, Кудайга кайрылуу деген мааниде болот. Эми бул эмнеге курал болуп калды, ошол мусулман баласына дей турган болсок, курал деген эмне? Ошого келиш керек болот да. Курал деген бул муктаждыкты чечүүгө жардам берүүчү нерсе болот. Мисалы үчүн адам баласы китеп окуш үчүн курал жарагы бул тамгаларды таануу болот. Барактарды улам ачуу болот дагы. Ошол ортодогу бир маалымат алууга курал болуп берет. Ал эми үй салууда, үй курууда курал эмне болуп берет? Курал ошол жанагы бизге керектүү курал жарактар, цемент, мүшөк, кум жана кирпич жана башкалар. Демек муктаждыкка жетиш үчүн, натыйжага жетиш үчүн ошол ортодогу нерселер жардамчылар бар, курал деп коет. Эми дуа, бата бул Кудайга кайрылуу, жардам сураа болгон болсо, эмненин жардамы менен болгондат деген сөз болот да. Ортого кайсыны салып, баягы буга чейинки келтирген мисал сыяктуу эле, демек ортого ошол дуа менен же бата менен кайрылуу аркылуу Кудайга үнүбүздү жеткизүү болот дейт да. Ошон үчүн пайгамбар айтат: "Ад-дуау силахул муъминини ва имадуд-дин ва нурус самаватил ард". Бул дуа, бата, тилек момун мусулмандын куралы дейт да. Динибиздин түркүгү дейт, фундаменти дейт да. Асман жер толо турган нур дейт да. Бул өтө чоң нерсе дейт. Эмнеге мусулманга ушул Кудайга жетүү үчүн бардыгына бирдей курал, бул бата, дуа деп койду? Анткени кээ бир адамдардын бай болушу мүмкүн, кээ бир адамдар кедей болушу мүмкүн, кээ бир адамдар оорукчан, кээ бир адамдар баягы ден соолугу жакшы болушу мүмкүн. Ар бир адамдын статусу ар башка. А бирок бардыгы тең Кудайдын алдында бир. Баарынын тең куралы бир эле. Алгайсыл бата, тилек дейт да, дуа дейт. Ошон үчүн жараткан Аллах Таалага пайгамбарыбыз: "Сен Кудай Таалага үнүң жеткизгиң келеби? Ортого курал колдон" дейт да. Ал бата кыл дейт. Сенин колуңан келет дейт. Сенин колуңан бирөөгө акча берип садака кылыш колуңан келбеши мүмкүн. Же сен бирөөгө жардам бере албай калышың мүмкүн. Бирок сен ошол адам үчүн бир нерсе кыла аласың дейт. Дуа, бата кылып кой дейт да. Алла ошого жардам бер, ден соолугуна, оорукчан болсо ден соолук бер деп, бардыгыңардын колуңардан бир нерсе келет. Ал курал, жардам берүүчү, дуа жок деген ошондо кылып кой деген сөз да. Мисалы кабыл болуучу түздөн түз дуалар, же болбосо дуалар кайсыл убакта кабыл болот деген адамда суроо туулушу мүмкүн да. Ушуга да токтолуп өтсөңүз. Эми биз буга чейин дуа, бата кылуу бул момун мусулмандын куралы экенин билдик. Эми экинчи даражага өтө турган болсок, пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Акыл насааты бул дуа, бул ибадат дейт да. Ибадат деген эмне? Ибадат деген бул сыйынуу процесси. Бизде ибадат дегенде динибизде мисалы үчүн 5 маал намаз ибадат деп келет. 1 жылда бир жолу орозо кармаш ибадат деп келет. Ажылык келген ажыга барыш ибадат деп келет. Ибадат деген бул өзүнүн ичинде мыйзамы бар, эрежеси бар, убакыт сааты бар болгон нерсе, ошонун баары бир комплект болгондо ибадат болот да. 5 маал намаздын 5 убактысы бар, өзүнө чегелүү. Демек бул ибадат экен да. Эми пайгамбарыбыз дуа кылууну эмнеге ибадат деп койду десе, бул дуа, бата кылыштын ичинде кайсы бир деңгээлде өзүнө керектелүүчү саат бар экен, керектелүүчү убакыты бар экен, өзүнүн бир учуру бар экен. Демек ошону да билип коюш керек деген бир нерсени билдирет да. Бул биринчиси. Экинчиси, сен 5 маал намаз окуп, орозо кармап, зекет кылып, ажыга барып, ибадат кылып кандай сооп тапсаң, дал ошондой эле өзүңдүн муктаждыгың чечип Кудайга кайрылып дуа кылышта ибадат, намаз окугандай эле сооп табасың деген сөз экен да.
демек эки нерсе камтылып турат. Эми ошонун келе турган болсок, убакыт саатына келе турган болсок, албетте Алла Таала адам баласын кандай гана учурда болбосун дубасын кабыл кылат. Анткени Алла Таала Кур'анда ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Эгерде пенде баласы эй Мухаммад деп пайгамбарга айрылып, эгерде пенде баласы мени сенден сураса, мен албетте аларга жакынмын дейт да. Ар дайым алар мененмин дейт. Уҗибу даъвата да'i. Эгерде менден бирле дуа кылып, кол көтөрүп, бата кылып койгон болсо, мен анын дуасын, батасын сөзсүз кабыл кылам дейт да. Болгону дейт, фастажибули, мен айткан нерсени да кылып коюшса дейт да. Мен аларга муну кылгыла деп айтам дейт. Ошону кылып коюшса деп Аллах Таала эмне кылат? Өтүнөт да, суранат. Бирок Алла Таала өзүн экинчи планга жылдырат дагы, биринчи планга Кур'анда дейт, мен кандай гана мага дуа кылбасын, дава деп келет да, бир эле дуа дейт да, бир эле бата кылып койсо дейт. Ал адамга карабайм дейт. Бир жакшы ихлас ниети менен бата кылып койсо, дуа кылып койсо эле, мен аныкын сөзсүз кабыл кылам дейт. Деп туруп, анан экинчи өзүн айтып берет да. Менин суранычымды дагы, менин буйруктарымды дагы аткарышса дейт да. Деген менин дагы өзүмдүн силерге болгон суранычым бар дейт Алла Тааланчы. Эми демек ибадат кылуу сыяктуу дуа болгон болсо, демек дуанын учурлары бар экен. Алла Таала эч бир учурга деле карабай кабыл кыла берет дедик. Бирок жакшыраак болгон өзүнүн убакыт сааттары бар экен да, пайгамбар айтып кеткен боюнча. Алар өтө эле көп. Бирок ошолорду бир мындай манжага санап өтө турган болсок, бул эгерде жылды ала турган болсок да, жылдын кайсыл учурунда биздин дуа бата тилектерибиз кабыл болуусу күчтүүрөөк болот десе, ошол ажыга баргандар Арапа күн бар го, биз Арапа айттын алдында Арапа кылабыз го биякта. А ошол Арапа күнү ажыга Меккеге баргандар Арапат деген бир өрөөнгө барышат, талаага. Ошол жерге барып түнү бою бата кылып чыгышат да, дуа. Ал жактан намаз окубастан бир гана дуа кылла деп айтылат да, ал жерге, аларга, ажыга баргандарга. Эмнеге десе, бир жылдын ичинде дуа бата тилек кабыл болуучу эң учур, баягы зарыл учур ошол күн экен да. Бир жылдын ичинде. Ал эми эгерде жылды бир карап туруп карасак эмне болуп калды? Бул Арапа болуп калды дейт да. Ал эми айларды карай турган болсок, айлардын арасынан кайсынысы күчтүү десе, бул албетте ороз ай экен. Ороз айдын ар бир күнүндө ооз ачаарда, ооз бекитип атканда, ачка учурунда бата дуа кылсаң кабыл боло берет экен да. Ал эми жуманы карай турган болсок, жуманын арасында бул жума күн экен, 5-күн. Дуалар кабыл болуучу күн экен да. Ал эми күндөрдү карай турган болсок, бул түндүн акыркы бөлүгү болот дейт да, багымдатка аз калган учур дейт да. Ошол учурда кылынган дуа кабыл болот дейт. Ошон үчүн түндө туруп, түндүн 3 бөлүгүнүн акыркы бөлүгүндө багымдатка бир жарым саат бир аз калган учурларда туруп 2 рекет намаз окуп Кудайга алакан жай бата кылсаң, Кудай Тааланын мээрими ошол учурда төгүлүп аткан болот дагы, батаңарды кабыл кылайын, дуаңарды кабыл кылайын, сурай турган бирөө барбы депчи. Ал учурда адамдардын баары капилетте уктуп аткан болот дейт да. Ошол учурда туруп бата кылса, сөзсүз кабыл болот дейт. Ал эми дагы майда барат кошо турган болсок, ал деген ата энесинин баласына кылган дуасы деп айтылат. Мазлум, зулум чеккен, өтө кыйналып, жапа чегип калган, баягы адилетсиздик ал тарапта болбой, тескерисинче аны баягы жаманатты кылып калган, байкош курап калган адамдын батасы түз кабыл болот дейт да. Оору аткан, төшөктө жаткан адамдын батасы түз кабыл болот дейт да. Ошондой эле намаз окуп бүткөндөн кийин дароо алакан жайып дуа кылгандын батасы дагы түз кабыл болот деп айтылат. Аллах Таала өзүн экинчи орунга коюп туруп, силер дуа кылгыла, мен кабыл кылам деп айтты деп. Бирок эгерде мен айткан эрежелерди сактай турган болсоңор да, ал кандай эрежелер? Ал эрежелер эң биринчи Кудай Таала мусулман болгондон кийин Алла Таала эмне деп буйрду? Акимус сола, намазыңарды тургузуп окугула деди да, Алла Таала. Орозо келгенде орозоңорду кармагыла деди. Ва ату зака, бай болсоңор зекетиңерди бергиле деди. Бай болсоңор ажылыкка баргыла деди. Деп Алла Таала өзүнүн буйруктарын адам баласына сунуштап баштады да. Бирок ошол учурда эмнеге сунуштады дедик? Буйрукту сунуш иретинде айтып атабыз, анткени адам баласына ыктыяр бергендиги үчүн. Адам ошону кылат же кылбайт да. Кылуу менен Кудайды ыраазы кылган болот, кылбаш менен Кудайдын нааразысына батып, күнөөгө батып барат дейт да. Бирок Алла Таала айтат, мен сен мусулман болуп, сен кандай гана абал, күнөөкөр болгонуң, күнөөкөр болбогонуң, мен сен кылган дуаңды кабыл кыла берем дейт.
Мен сенин баягы кийинген кийимиңе карабайм дейт. Мен сени улутуңа карабайм дейт. Мен сени өтө такыбасыңбы, күнөөкөрсүңбү, ага да карабайм дейт. Дава деп келет Куранда. Мындайча айтканда, уңгу менен айтылганда, бир гана дуа болсо дагы да кабыл болом дейт, кабыл кылам дейт. Сен өмүрүңдө ушу бир алакан жайып берсең дейт. Өмүрүңдө башка эч жайбат, аны да кабыл кылам дейт да. Мен кабыл кыла берем дейт. Мен ушунчалык бээнимди берешенмин дейт да. Бирок дейт, сен ар жагын ойло дейт да. Баягы пайгамбардын хадиси бизге жардамга келет да, мынтип айтылат. Эгерде сенин кыйынчылыкта кылган бата тилектериң кабыл болсун десең дейт, сага кыйынчылык келбеген учурда Кудайды эсте дейт. Ал дегендин мааниси сага кыйынчылык келбеген учурда Кудайды эсте деген маани Кудайдын буйруктарын аткар дейт да. Намазыңды тургуз, мечиттерге бар, орозону карма, Кудайдын айткан буйруктарын аткара бер дейт. А качан кыйынчылык келгенде Кудай сенин муктаждыгыңды эң алгачкы кылып чечип берет дейт да. Бул ошондой. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек болот? Бул аятка кайта айткан болсок, Алла Таала мен кабыл кыла берем дейт. Мен мусулмандын дуасын, батасын кабыл кылам, бирок бир шарт койгон да. Пайгамбардын хадисинде келет, мынтип келет. Ушундай бир адам элестеткиле дейт да. Сахабалар айтып берет. Ушундай бир адам болсо дейт. Талаада кетип бараткан мусафир дейт. Мусафирдин батасы кабыл болот. Бирөө сапарда жүрөт, командировкада жүрөт. Ошол адам бата кылып койсо, үйүңөргө келип конок болуп чай ичип, анын дуасы түз кабыл болот да, мусафирдык. Анткени кайсы бир жеңгелде ал чоочун болуп, бая Кудай менен гана мамилеси түз болуп турган үчүн аны кабыл болот. Анан пайгамбар айтат, ушундай бир мусафир болсо дейт. Демек кабыл болуш керек дуасы, бирок аягына чейин укула дейт да. Мусафир дейт, жүдөгөн дейт, ачка дейт, чачтары өскөн дейт. Ушундай өзү менен Кудай гана экөөсү эле калган дейт да. Бирок ушундай талаада жүрүп, о Кудай деп бата дуа тилек кылат дейт. Бирок дуасы батасы кабыл болбойт дейт да. Мусафирдыгына карабастан дейт. Ачкалыгына карабастан дейт. Кудайга ошончолук баягы муктаж болуп турганына карабастан кабыл болбойт дейт. Эмнеге дегенде анын ичкени арам дейт. Анын жегени арам дейт. Анын кийингени арам дейт. Кантип батасы кабыл болсун дейт да. Демек Алла Таала мусулмандын батасын кабыл кыла берет. Эгерде гана өзү тараптан ошону ары түртө турган бир себептер болбосо да. Ал кандай? Арам нерсе канына аралашып кетсе, арам нерсе ашказанына кирип кетсе, арам кийимден кече кийип алган болсо, ошол нерсе Кудай Таала өзү убада кылып койгон, аларды мен кабыл кылбайм деген дейт да. Ал эми андан башка күнөө кылып алды. Адам баласы күнөө кылат. Адам баласы ошо ката кетирүүчү да. Бирок аркасынан дароо Алла Таала мени кечир деп дуа кылса, бул деле бата дуа, мен кабыл кыла берем дейт да. Бирок Алла Таала айтат, ушунун баарын биз жашообузду карайлы да. Намаз окуганы, окубаганы. Кудайга ошол буйругун аткарбаганы деле биздин жашообузда баары эле бата кылган, дуа кылып Кудайдан жардам сураган. Бирок карап көрсөңөр баары чечилген да. Кудай жардам берген. Бирок ошону кара дейт да. Мен сага эч кандай эме койгон жокмун дейт. Муну кыл, тигини кыл деп. Баарын чечип бердим дейт. Бирок дейт, ушунун баарын мен кылып аткандан кийин дейт, сен мага жакындабайсың дейт. Мен сага айткан нерсени укпайсыңбы дейт. Мен сага муну кыл деп атсам, ушуну кылбайсыңбы дейт да. Ким сага чечип берип атат маселесин? Мен. Демек, менин буйруктарымды аткарбайсыңбы дейт да. Намазыңды оку, мечитиңе бар, Кудайдын буйруктарын аткарып, момун мусулман болбойсуңбу дейт. Бул сен үчүн гана пайда дейт да. Мен сага анын үстүнө дагы өтө көп жакшылыктарды берем деп, Алла андан кийин, ал адам акылына келгенден кийин анан айтып атат да. Баягы тагдырыбыз бизге жазылган маңдайыбызга деп айтылат го. Анан дуалар аркылуу негизи тагдырды өзгөртсө болобу? Эгерде өзгөртө турган болсо, ал кандай тартып менен өзгөртүлөт? Жазылып калды тагдыр, Ооба. Эң негизгиси бизде ыйман, мусулман болуш үчүн 6 нерсеге ыйман келтириш керек деп айтылат. Ал деген Кудай Тааланын барлыгына, периштелерге, пайгамбарларга, Куран китептерге, өлгөндөн кийин тирүүлүгү, анан тагдырдын жакшысы дагы, ачуусу дагы, жаманы дагы, таттуусу дагы Кудайдан экендигине депчи. Демек тагдырга ыйман келтирүү дагы бул ыймандын негизги бутактарынан болот. Эми андан ары бара турган болсок, тагдыр эмне бул өзү деген суроо келет да. Ошого жараша түшүнүк бериш керек болот. Тагдыр деген бул арабчадан ушундай бир маани кылып түшүндүрө турган болсок, бул чийилген, жазылган, аны сыясып бургаган нерсе деп айтылат да. Чектелген деген сөз. Эгерде мен мисалы үчүн бир баракты мынтип 4 бурчтук кылып кесип койсом, аны мен кичиретип чектеп койдум деген сөз да. Демек биздин жашообуз чектелип жазылган болду.
Демек тагдыр деген жазылган деген сөз да. Эми жазылган деген сөз ал кандай десе, бул тагдыр деген Кудайдын илими дейт. Жараткан Кудай Тааланын илими бар да, билими, илими бар. Бардыгын билет деген. Ошол илиминде сенин өмүр баяның бар дейт да. Сен эмне жейсиң, эмне ичесиң, канча жашайсың, качан өлөсүң, каяка барасың, Алла Таала эзелден эле билген дейт. Башталышы жок дейт анык. Кудай канчалык башталуусу жок болсо өзүнүн, анын илим сыпаты дагы башталуусу жок да. Ал кийинчерээк билип калган жок. Мен баланчаны жараттым. Апей, буга деген муну унутуп калган турбайбы дебейт дейт да бизде болчу. Эзелден билген дейт болду. Эми эгерде Кудай Таала кийинчерээк келип туруп, бул мага бата кылып атат, дуа кылып атат, кой, менин дуасын мунун өмүрүн узартып коеюнчу деп өзүнүн илимин жаңырткан болсо, мен буга деген туура эмес 50 деп алган турбаймынбы, кап 80 кылып коеюнчу деген болсо, Кудай билимсиз деген атка конуп калат да. Кандай? Эзелтеден Кудай ушуну билбеген болсо, Кудай кийинчерээк билип калган болсо, демек Кудайдын билими жаңырды биздей болуп. Демек Кудай Таалада кемчилик бар экен деген болуп калат дейт да. Ошон үчүн тагдыр өзгөрүлбөйт деп айтылат. Кандай эле Кудайдын илим билими өзгөрүлбөгөндөй дейт да. Пайгамбардын хадиси бар го. Тагдырды өзгөртсө болот. Мисалы үчүн садака кылса, туугандарга жакшы мамиле кылса, өмүрү узарат дегендер бар го десе, аны туура түшүнүш керек дейт. Кандай түшүнөбүз десе, анын мааниси экөө дейт. Экөөнүн бирөөсү болот дейт. Же мынтип түшүнсөң болот дейт, же мындай түшүнсөң болот дейт. Кандай? Биринчисин айтып берейин. Мен дуа кылып бата кылып атам. Кудай Таала мени 100гө чейин жашат, мен 100гө чейин жашайын, балдарым өмүрү узак болсун, ата-энем өмүрү узак болсун деп бата кылып атам дагы. Анан Кудай Таала ошол дуамды, батамды кабыл кылып, өмүрүбүздү узак кылды деп эсептедик мисалы үчүн. Мен ошондо эсептедим да мисалы үчүн. Анан ошондой эле болуп чыкты. Бул кандай болуп калды? Мен ушинтип бата кылгандыгым үчүн Кудай Таала узарттыбы өмүрүн десе, биздин устат алымдар айтат, жок дейт. Кудай Таала эзелтеден дейт, билген дейт. Ушундай баланча деген бала түкүнчөнчү жылы, түкүнчөнчү айда, түкүнчөнчү саатта, түкүнчө деген жерге барып алакан жайып менден бата кылат, анан мен батасын ошондо кабыл кылам, анан ата-энесинин өмүрүн узак кылып койгон болом деп эзелтеден билген дейт. Ошол ишке ашып аткан болот дейт да. Бирок бул мажбур түрүндө эмес, анткени сен билбейсиң, сен орусча айтканда как будто да сен өзүң эркиң менен кылып аткандай болдуң дейт да. Ошон үчүн биз башында айтпадык Кудай эркиндик берген деп. Ошону дагы эркиндикти да Кудай алдын ала билген дейт да. Эмнени тандайт экен билип койгон дейт да. Ошон үчүн бизде эркиндик сезимибиз бар экен да. Ошол сезимди да Кудай алдын ала билип койгон дейт. Демек ошон үчүн сен бата кыла бер, дуа кыла бер, узун өмүр сурай бер дейт. Балким ошол сенин тагдырыңда бар дейт да. Ушул дагы бар дейт. Ушинтип түшүнсөк болот дейт. Бул биринчи вариант. Экинчи варианты дейт, жок дейт. Эгерде сен 45 жашта бул аламдан кетесиң деп жазып койгон болсо, сен канчалык садака бер, канчалык ата-энеңе дуа кыл, кандай гана кылба, 45 жашта өлөсүң дейт. Пайгамбардын айткан сөзү каяка алып барабыз десе, анын сөзүн ушуга алып барабыз дейт. Кайсыга десе, 45 жаштык жашоосунда 145 жаш адам жашай турганчалык береке берип коет дейт да. Чубак ажы Алла ырайымын алсын. Чубак ажы 45 жашта кетти. Чубак ажы садака берген жокпу? Берди, садаканын эң жакшысы илим таратты. Чубак ажы мусулман бир туугандардын башын бириктирген жок. Дүйнө жүзүндө кыргыздардын башын бириктирип койду. Кандай гана иштерди кылды? Эмнеге ал жашады? Жок. Денеси гана кетти. Денеси гана жердин астында, жаны кетти, бирок азыркы күнгө чейин жашап жүргөндөй да. Интернетте сабак айтып атат, жаңы бир маселе чыкканда жаңы эмден угуп аткан маселелер бар. Демек Кудай пайгамбар айткан маселе ушул экен. Аны өмүр узарат деген сөз, сен өлүп калсаң деле сен жашап жүргөндөй болосуң деген сөз экен да алчы. Алла Таала 45 деп жазып койгон илгери эле. Башталыш жок. Бирок сенин жашооңдун күч кубатын, берекесин сен өлсөң деле жашап жүргөндөй болосуң дейт да. Көрдүңүзбү? Ушул орусча айтканда наглядный пример да, чубак ажы, рахматулла, Алла ырайымын алган болсун. Ушундай деп айткан пайгамбар дейт да. Тагдырыңды өзгөртөсүң, өмүрүңдү узартасың деген сөз, ал сен өлүп калсаң деле сенин жашооң буякта калат дейт да. Канча деген адамдар 45 жашында өлүп кетти, аны эч ким эстебейт. Достор деле эстебейт, тааныштар унутуп калган, мүрдөсүн албай. Чубак ажы үнүгүнө канча адам эстейт, канча адам угат, канча адамдарга дагы деле сабак берип, дагы деле аларды туура жолго багыштап келатат ал киши. Демек ал тирүү да. Демек ал пайгамбар айткан хадиске туура келип калды. Кандай? Тагдырын өзгөрттү. Кандай кылып? Өлгөндөн кийин деле жашап жүрөт деген сөзгө. Демек Алла Таала айтат, демек тагдыр өзгөрбөйт деген бул бир ишеним.
Анан пайгамбардын өзгөртөт дегендер ушул ишенимдин астына карап түшүнөбүз. Ал кандай? Ошо ойдон эле калат, болгону эзелтеден билген же болбосо сенин жашооңо береке берип коет деген сөз да. Ырыскыңды кең кылып коет, бата кылсаң деген сөзчү. Алла Таала сени 1 тонна суу ичет деп жазып койгон болсо, 1 тонна суу ичесиң. Бирок ошо 1 тонна сууңа береке берип коет, тоюмду кылып коет да. Эгерде бата дуа тилек кылып Кудайдан ey Кудай Таала менин ошол ырыскымды кең кыл десең, 1 тоннаны 2 тонна кылып ийбейт. Экинчиликтердин түшүнүгү боюнча. Ошо 1 тоннаң эле береке берип коет. Сен 2 тонна ичкенде жыргайсың дейт да. Тагдыр дегенде кээ бир адамдар туура эмес түшүнүктө да. Тагдыр дегенде мажбур деп түшүнүшөт. Мен эми ушундай болуп калган турбаймынбы, баягы мен эми ушинтип жаралган көчөдө ушинтип Кудай сактасын эми эжек кээ бир аялдар денемди сатып жүрөм, тагдырым ушундай болуп калды. Же мен ушинтип ичимдик ичип ушундай кылып жүрөм, тагдырым ушундай болуп калды дейт да. Ушундай болуп калды дейт. Биз суроо беребиз. Тагдыр деген бул асманда Кудай Тааланын тагдыр китеби бар. 7-кабат асманда. Ошол тагдыр китепти тепкич менен чыгып окуп көрдүңбү деп сурап беребиз да. Окуп туруп, мен тагдырым ушул турбайбы? Анда ушинте берейин деп ушинттиңби дейбиз. Албетте жок дейт да. Сен окубаган нерсеңе, билбеген нерсеңе тагдырым ушундай экен турбайбы деп сен айткан сөзүң жалган дейбиз да. Биз эмне деп айтабыз? Сен эмнени билесиң азыр дейбиз. Ошол тагдырыңды билесиңби азыр? Билбейм дейт. Сен эмнени билесиң? Ал жооп бериши мүмкүн. Мен же жаманды тандайм, же жакшыны тандайм экенимди 100% билем дейт да. Демек сен билбеген нерсеңе таянба, тагдырыңа. Билген нерсеңе таян дейсиз. Ал кайсыл? Тандооңа таян дейсиз. Кайсыны танда аракет кыл, жакшыны тандап келатасыңбы? Кокус бир нерсе болуп кеттиби? Ошол тагдыр экен. Жакшы аракет кыла бер, ошол жерден өйдө ылдый болгон нерсең баары тагдыр болот. Мисалы үчүн мындай. Биз аз передача баштадык, сүйлөп атабыз. Мына 15 мүнөт мурунку көрсө тагдыр болгон экен да. Эмне деп сүйлөйбүз? Сиз эмнени суроо бересиз, мен эмне деп айтам? 100% тагдыр экен. Кайдан билдик тагдыр экенин? Уже көрдүк. Эми азыр 5 мүнөт мурунку эмне экенин билбейбиз. Бирок ишенип кое беребиз. Бул тагдыр болот азыр. Азыр сиз эмне деп сурайсыз? Мен билбейм. Бирок тагдырыңызда бир суроо бар деп билем да. Бирок мен таянбайм. Сиз азыр мага ушундай берген атасыз депчи. Мен ишенип эле коем, болду, бүттү. Бирок 100% качан таянам? 5 мүнөттөн кийин билем аны. Анан ушундай суроо деп таянам да, көрдүңүзбү? Ошого мен 5 мүнөт чейинкисине мен таянбайм, ишенем, болгону мен жакшылыкты тандайм. Кандай жакшы жооп берген аракет кылам да. Анан жакшы жооп берем деп туура эмес жооп берип алдым. Интернеттегилер комментарийге жазды, туура эмес жооп берип койду деп бир моллекелер. Тагдырым дейм да. Тагдырымда ушинтип жооп берет деген бар болгон экен. Бирок мен атайын кылган эмес энем. Жакшылык аракет кылдым эле, оозуман туура эмес жооп чыгып кетти, демек тагдыр экен. Тагдыр экен каяктан билдим? Ал өтүп кетпеди, өткөндөн көрдүк, ушул жазылган экен да көрсө тигиндей депчи. Деген сөз да. Ошон үчүн аларга айтарыбыз, сиз алдыны карай жакшыны танда, тагдырга ишен, бирок таянба. Ушинтип айтабыз. Качан таянасың? Өтүп кеткен нерсеңе таян. Кандай? Болду эми. Кудай сактасын, бирөөнүн баласы чарчап калыптыр, тагдыр. Ушундай болмок экен. Бирөө мисалы үчүн кырсыктап калды, тагдыр. Ушундай болмок экен. Бирөөнүн мисалы үчүн баланчасы каза болуп калды, тагдыр. Ушундай болгон экен. 100% ушундай болмок экен. Алла мурун жазып койгон экен. Бүттү. Ошондо сен инфаркт, инсульт болбойсуң да. Мынтип койсом болмок экен. Жок, бүттү, тагдыр. Ушундай болмок экен. Башка вариант жок. Келечекте сенден аракет кыла бер. Ошон үчүн тагдыр бул Кудайдын сыры деп айтылат. Адамды кыйнаш үчүн эмес, сынаш үчүн жараган дейт да. Аллах, Аллах, ömrüm sen